Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, караңғы түн жана үміттің сынышы. Күз айының ызғардуу түні. Асманды кара булут каптап, шаардын үстүнө нөшөрлөп жаңбыр төгүп жатты. Көчөдө жан адам жок, айлананы чагылгандын жарк эткен жарыгы менен күн күркүрөгөн үрүй учурарлык үн гана бузуп турду. Шаардын эң бай райондорунун биринде жайгашкан 3 кабаттуу заңгыраган сарайдын алдында арчырай кеген жаш аял турганын эч ким байкаган жок. Бул 23 жаштагы Айсулуу эле. Анын үстүндө жука күрмө, ал эми бооруна кысып алган жууркандын ичинде 2 айлык ымыркая аман бар болчу. Жаңгыр Айсулуунун жүзүн жууп, көз жашы менен аралашып агып жатты. Ал сууктан титиреп, баласын жаңгырдан калкалоо үчүн үстүнө төнгөнү менен ызгаардуу шамал сөктөн өтүп жаткан эле. Анын бут алдында сууга чыланган кийимдери салынган 2 гана арзан баштык жатты. Сарайдын эшиги тарс жабылды. Эшиктин ары жагында жылуу жана жар үйдүн ичинде анын кайын энеси Кадича айым калды. Кадичанын жүзүндө эч кандай аяп эсиркөө же өкүнүү жок эле. Ал терезеден Айсулуунун жаңгырда калганын муздак көздөрү менен бир карап койду да, оор баркыт бардана тартып салды. Кадича айым Айсулууну жана өзүнүн небересин жаңгырдын астына кууп чыгып, жашоосундагы эң чоң жеңишке жеттим деп ойлоду. Бирок ал бул түндүн анын кудуреттүү империясынын кулашынын башталышы экенин, ал эми алсыз көрүнгөн Айсулуунун колунда кандай курал бар экенин такыр билген эмес. Бактын башталышы Айсулуу менен Нурлан. Бул трагедия мындан 3 жыл мурун Айсулуунун жашоосундагы эң бактылуу күндөрдөн башталган эле. Айсулуу балдар үйүндө чоңойгон, ата-эне мээри мен көрбөгөн, бирок абдан аракечил жана ак көңүл кыз болчу. Ал университетке өз күчү менен бюджетке өтүп, окуусун төлөө үчүн кечинде кичинекей кафеде официант болуп иштечү. Бир күнү ошол кафеге шаардагы эң ири логистикалык компаниянын жаш жетекчиси Кадича айымдын улуу Нурлан кирип калат. Нурлан бай үй бүлөдөн чыкканына карабай, абдан жөнөкөй, адамгерчиликтүү жигит эле. Ал Айсулуунун жылмаюусун, анын көздөрүндөгү тазалыкты көрүп, бир көрүп ашык болот. Алардын мамилеси тез эле өнүгүп, Нурлан Айсулууга баш кошууну сунуштайт. Бирок бул чечим Кадича айым үчүн ачык эле сокку болду. Сен эмне, акылыңан адаштыңбы, Нурлан? Деп кикирган Кадича уулу Айсулууну үйлөрүнө биринчи жолу алып келгенде. Бул жетим кыз биздин теңибизби? Анын артында кимиси бар? Биздин душмандарыбыз, атаандаштарыбыз эме дейт. Шаардагы эң бай адамдардын кыздары турганда, сен көчөдөгү официантка үйлөнөсүңбү? Бирок Нурлан энесинин сөзүнө көнгөн жок. Апа Айсулуу менин жубайым болот. Анын байлыгы жок чыгар, бирок анын таза жүрөгү бар. Эгер сиз аны кабыл албасаңыз, мен бул үйдөн кетип, аны менен өзүнчө жашайм деп кесе айткан эле. Нурландын компаниянын негизги кирешесин алып келип жатканын жакшы түшүнгөн Кадича аргасыздан макул болду. Бирок ичинде Айсулууга болгон жек көрүүсү күндөн күнгө өсө берди. Ал тойду өткөрдү, бирок Айсулууну келин катары эмес, үйдөгү кызматчы катары гана көрчү. 2 жылдык сыноо, сарайдагы туткун. Айсулуунун Нурлан менен жашаган 2 жылы бир чети бийиштей, экинчи чети тозактыгудай өттү. Нурлан жумуштан келгенде Айсулуу үчүн дүйнөдөгү эң бактылуу көз ирмемдер башталар эле. Бирок Нурлан эртең менен эшикке чыгып кеткенден кийин Кадичанын зулумдугу баштала турган. Бул полду кандай жуугансың, Мако? Биздин үйдүн полдору сен чоңойгон балдар үйүнүн полу эмес. Кайра жуу. Деп Кадича Айсулуунун бетине суу чачып жиберген күндөр да болгон. Айсулуу Нурландын көңүлүн оорутпоо үчүн баарын ичине жутуп, күйөөсүнө жылмайып гана тосуп алчу. Ал өзүнүн кош бойлуу экенин билгенде Нурландын кубанычында чек жок эле. Ал Айсулууну көтөрүп алып үйдү айланып чуркаган. Бирок Кадичанын жүзү дагы карарып кетти.
Анткени бала төрөлсө, Айсулуу бул үйдө биротоло бекемделип каларын ал жакшы түшүнчү. Ошол эле учурда Нурландын иниси Бакыт да Айсулууну жек көрчү. Бакыт жалгоо, кумар оюндарына берилген, энесинин эркетайы эле. Ал агасынын байлыгына көз артып, качандыр бир күнү компанияны өз колуна алууну самачу. Айсулуунун жана болочок баланын пайда болушу Бакыттын пландарына чоң тоскоолдук болду. Трагедиянын келиши кыйраган дүйнө. Бакыт Айсулуунун курсагында 8 айлык болуп калган кезде Нурлан маанилүү күлишим түзүү үчүн коңшу өлкөгө командировкага кетет. Ал кетер алдында Айсулуунун курсагын сылап, чекесинен өөп: «Жаным, мен 3 күндөн кийин кайтам. Келери менен экөөбүз балага керектүү буюмдарды алып келебиз. Сага бир чоң сюрпризим бар. 3-чү кабаттагы сейфте сага арналган бир конверт бар. Эгер мага бир нерсе болсо» деп сөзүн токтотуп, кайра күлүп жиберген эле. «Жок, андай жаман нерсени ойлобойлу. Мен сени сүйөм». Бул алардын эң акыркы сүйлөшүүсү болчу. 3 күндөн кийин үнгө суук кабар келди. Нурлан түшкөн унаа тоолуу трассадан кулап жарылып кеткен экен. Ал жерден эч ким аман калган эмес. Айсулуу бул кабарды укканда дүйнөсү аңтарылып түштү. Ал эстен танып кулап, ооруканада көзүн ачты. Стресстен улам анын толгоосу эрте башталып, ал мөөнөтүнөн мурда уулу Аманды жарыкка алып келди. Баласы алсыз, кичинекей болчу, бирок анын көздөрү кудум Нурландыкындай эле. Ооруканадан Айсулуу баласы менен үйгө кайтып келгенде, үйдөгү атмосфера толугу менен өзгөргөнүн сезди. Нурландын сүрөттөрүнө кара лента тагылыптыр. Бирок үйдөгүлөрдүн кайгысынан да алардын көздөрүндөгү сууктук коркунучтуу эле. Жырткычтардын жүзүн ачышы, зулумдуктун башталышы. Нурландын 40 өткөндөн кийин Кадича менен Бакыт өздөрүнүн чыныгы жүздөрүн көрсөтө башташты. Бакыт компаниянын директорунун креслосуна отуруп алды. Ал эми Кадича Айсулууга ачык эле кол көтөрүүгө өттү. «Эмнеге отурасың? Баланы бешикке сал да, тамак жаса», деп бакырды Кадича бир күнү. Нурлан: «Жок, эми сени каргой турган эч ким жок. Сен бул үйдө малай гана болосуң». Айсулуу баласын кучактап үнсүз ыйлай берди. Ал Нурландын айткан сюрпризи жана сейфтеги конверт жөнүндө эстеди. Бирок сейфтин кодун ал билчү эмес, ал эми Кадича ал бөлмөгө кирүүгө тыюу салып койгон болчу. Бир күнү кечинде Айсулуу баласын эмизип бөлмөсүндө отурганда, эшик тарс ачылып, ичкериге Бакыт менен Кадича кирип келди. Кадичанын колунда кандайдыр бир документтер бар эле. «Кол коймуңга», деди Кадича кагаздарды Айсулуунун бетине ыргытып. «Бул эмне кагаздар?» деп сурады Айсулуу коркуп кетип. «Бул Нурландын бардык мүлкүнүн, компаниядагы үлүшүнүн жана бул үйдөн баш тартуу тууралуу арыз», деди Бакыт какшык менен күлүп. «Сен ойлодуң беле, менин байкемдин байлыгына ээ болом деп. Бул биздин үй бүлөнүн байлыгы». Айсулуу кагаздарды түртүп салды. «Мен эч нерсеге кол койбойм. Нурландын мүлкү анын уулуна, Аманга таандык. Бул анын мыйзамдуу мураскери. Мен баламдын укугун коргойм», деди ал, үнү титиресе да, кайратын жыйнап. Кадича алдыга кадам таштап, Айсулууну чачтан кармап, киребетке катуу түртүп жиберди. Бала ыйлап баштады. «Сенин балаңдын бул үйгө эч кандай тиешеси жок. Ал Нурландын баласы экенине ким кепилдик берет? Сен көчөдөн келген бузулган кызсың. Балким, башка бирөөнөн тапкандырсың», деп ууланды Кадича. Бул сөздөр Айсулуунун жүрөгүнө канжар сайгандай болду. Ал Нурланды кандай гана таза сүйгөнүн, ага кандай ишенимдүү болгонун Кудай гана билчү. «Сиз кантип ушинтип айта аласыз? Аман Нурландын өз канынан бүткөн баласы. Анын көздөрүн караңызчы. Мага сенин көз жашыңдын кереги жок», деп бакырды Кадича. «Же азыр кол коесуң, же мен сени күч менен көчөгө ыргытам». Айсулуу кол коюудан кескин баш тартты. Ал өзүнүн эмес, Амандын келечеги үчүн күрөшүшү керек экенин түшүндү.
Бирок Кадича менен бактын арам ойлору муну менен эле тактап калган жок. Жамгырлуу түндөгү күн кууп чыгуу. Ошентип ошол коркунучтуу күз түнү күлүп жетти. Түнкү саат 11 чамасында Айсулуунун бөлмөсүнө Кадича эки сакчысы менен кирип келди. Алар Айсулуунун шкафындагы эң арзан кийимдерин гана эки баштыкка тыгып калган буюмдарын, ал тургай Нурлан белек кылган алтын сөйкөсүн да тартып алышты. Алып чыккыла муну сыртка, деп буйрук берди Кадича сакчыларга. Жок, тактатуңуз. Жамгыр төгүп жатат го. Балам ооруп калат. Жок дегенде таң атканча күтүңүзчү. Мен өзүм эле кетем. Деп жалында Айсулуу Кадичанын бутуна жыгылып. Бирок Кадичанын жүрөгү таштай катып калган эле. Таңды күткүдөй бул сенин мейманканаң эмес. Сени бир секундда бул үйдөн көргүм келбейт. Менин уулумдун башын жейдиң, эми менин үйүмө ээлик кылгың келип жатабы? Жок ол. Жана эсиңде болсун, эгер сотко бара турган болсоң, же менин жолума чыга турган болсоң, мен сени да, анабы никесиз туулган балаңды да жер бетинен жок кылам. Деп шкырды Кадича. Сакчылар Айсулууну колунан сүйрөп, жамгыр төгүп жаткан кароого алып чыгышты. Алар аны дарбазадан сыртка түртүп чыгарышты да эки баштыгын артынан ыргытышты. Дарбаза тарс этип кулпуланып калды. Үмүттүн чырагы, жаңы башталышпы. Айсулуу жамгырдын астында калды. Баласы аман суукка чыдабай ыңалап ыйлап жатты. Айсулуу аны көкүрөгүнө бекем кысып күрмөсүнүн ичине катып, өзүнүн дене табы менен жылтууга аракет кылды. Анын барар жери жок эле. Балдар үйнөн чыккандыктан анын таяна турган туугандары, ата энеси жок болчу. Алып шаардын ортосунда, караңгы түндө ал жалгыз калды. Нурлан, эмнеге мени таштап кеттиң? Мен эми эмне кылам деп ойлоду Айсулуу, көз жашы жамгыр менен жуулуп. Ал баштыктарын колуна алып, кайда барарын билбей, караңгы көчө менен алдыга карай баса берди. Бирок ал эки нерсени такыр билген эмес эле. Биринчиден, Нурландын сейфиндеги конверттер Кадича талап кылган мүлктүн кагаздары эмес, такыр башка, укмуштуудай бир документ бар эле. Нурлан тирүү кезинде эле энесинин жана инисинин ач көздүгүн сезип, компаниянын негизги акцияларынын 70%-ын, бардык кыймылсыз мүлктөрүн Айсулуунун жана болочок баласынын наамына жашыруун өткөрүп салган болчу. Кадича азыр курулай дубалдарга гана ээлик кылып отурганын билчү эмес. Экинчиден, Айсулуу дарбазадан куулуп чыкканда, көчөнүн аркы үйүзүндөгү караңгы бактын көлөкөсүндө турган кара түстөгү кымбат жол тандабас джип унаасын байкаган эмес болчу. Унаанын ичинде кара костюмчан, жүзүндө терең тыртыгы бар, көздөрү бүркүттүкүндөй куч бир орто жашар киши отурган. Ал Айсулуунун жамгырда басып баратканын үнсүз карап турду да, айдоочусуна буйрук берди. Артынан ээрчи. Ага эч ким тийбесин. Нурландын аманатын сактап калууга убакыт келди. Унаа үнсүз от алдырып, жамгырлуу түндүн ичинде Айсулуунун артынан акырын жылып жөнөдү. Бул түн Айсулуунун алсыздыгынын аягы жана анын күрөшүнүн чоң жеңишинин башталышы гана эле. Кадича өзүнүн эң чоң катасын кетиргенин али түшүнө элек болчу. 2 бөлүм, кара унаадагы куткаруучу жана Нурландын сыры. Күзгү түндүн ызгаары сөктөн өтүп, жамгырдын муздак тамчылары Айсулуунун бетин камчыдай сабап жатты. Ал караңгы, суук көчөдө кайда барарын билбей, алдыга карай сүйрөлүп баратты. Эки колу менен көкүрөгүнө бекем кыскан ымыркая Амандын ыйы бара-бара басаңдап, алсыз үнгө айлана баштады. Бул Айсулуунун жүрөгүн тилип, үрүйүн учурду. Бала сууктан тоңуп бараткан эле. Чыдачы, кулуунум. Чыдачы, Суранам. Азыр бир жылуу жер табабыз деп Айсулуу жаш аралашкан үнү менен балага жалынып жатты. Анын бут кийиминен суу өтүп, буттары тоңуп, сезбей калган. Ал шаардын четиндеги эски автобус аялдамасына жетип, ошол жердеги жыгач атургучка кулап түштү.
Эки арзан баштыгы жаңгырдын суусуна чыланып жерде жатты. Айсулуу баласын күрмөсүнүн этеги менен жаап, өзүнүн деми менен жылытууга аракет кылды. Эмне кылсам экен? Милицияга барсамбы? Же балдар үйүнө кайра барып баш калкаласамбы деген ойлор мээсин курттай жеп жатты. Эгер ооруканага барса, баласын тартып алышы мүмкүн деп коркту, анткени Кадичанын таасири бүт шаарга жетерлик эле. Дал ушул үмүт үзүлгөн критикалык учурда аялдаманын алдына кара түстөгү, терезелери караңгылатылган кымбат жол тандабас джип келип үнсүз токтоду. Сырдуу куткаруу ушу, Рустамдын келиши. Унаанын эшиги ачылып, ичинен кара кол чатыр кармаган, кара пальточон орто жаштагы адам чыкты. Анын жүзүндөгү терең тыртык жана курч көздөрү бир караганда коркунучтуу көрүнгөнү менен кыймыл аракетинде кандайдыр бир сабырдуулук бар эле. Ал Айсулууга жакындап келип, кол чатырын анын үстүнө калкалат. Жаңгырдын тырсылдаган үнү кол чатырдын үстүндө гана калды. Айсулуу коркуп кетип, баласын ого бетер бекем кысып артка чегинди. Кимсиз? Тийбеңиз бизге. Менде эч нерсе жок. Деп кыйкырды ал, үнү титиреп. Бейтаныш адам чөнтөгүнөн аппак, кургак сүлгү алып чыгып Айсулууга сунду. Коркпоңуз, Айсулуу, мен сизге душман эмесмин. Менин атым Рустам Байгазиев, мен Нурландын башкы юристи жана эң жакын досумун. Ал мага сизди жана уулун көздүн карегиндей сактоону табыштаган. Нурлан деген ысымды укканда Айсулуунун жүрөгү жылып кетти, бирок шектенүүсү тараган жок. Кадича да өзүнүн адамдарын жибериши мүмкүн эле. Сиз калп айтып жатасыз. Кадича эже жибердиби сизди? Баламды тартып алганы келдиңизби? Рустам оор үшкүрүнүп Айсулуунун көзүнө тике карат. Нурлан сизге үйлөнүү сунушун ысык көлдүн жээгинде эски жыгач пирсте жаңгыр жаап жатканда жасаган. Ал сизге чоң алмаз шакек эмес, жөнөкөй күмүш шакек белек кылган, анткени сиз сүйүү байлык менен өлчөнбөйт деп айткан экенсиз. Муну Кадича айым да, Бакыт да билбейт. Бул сырды мага Нурлан өзү айткан. Бул сөздөр Айсулуунун ишенимин ойготту. Бул окуяны Нурлан экөөнөн башка эч ким билчү эмес. Айсулуунун эркей бошоп көзүнөн жаш мөндүрдөй куулду. Ал бизди кууп чыкты. Балам тоңуп баратат, деди ал шалактоп. Билем, мен баарын көрдүм. Унаага түшүңүз. Бул жерде калсаңыз, аман ооруп калат. Сиздин чыныгы жашооңуз эми гана башталат, Айсулуу. Нурландын сизге калтырган аманатын өткөрүп берүү убактысы келди. Рустам баштыктарды алып Айсулууну унаанын жылуу салонуна отургузду. Унаанын ичинде жылуулук, жумшак отургучтар жана тынчтык өкүм сүрүп турду. Айсулуу баласын бооруна кысып, чарчоодон жана стресстен улам көзү илинип кетти. Коопсуз жай жана жылуулук. Алар шаардын сыртындагы такойдун ичине катылган бийик дубалдуу, кооз жана чоң үйгө келип токтошту. Бул үй Рустамдын жеке каргоосундагы жашыруун резиденция эле. Айсулууну жана ымыркайды үйдүн ичиндеги мэримди, орто жаштагы үй кызматчысы күтүп турган экен. Ал дароо Айсулууну жылуу ваннага киргизип, кургак кийимдерди берди. Ал эми аманды жылуу сууга киринтип, жаңы кийимдерди кийгизип, атайын даярдалган бешикке жаткызды. Бир нече сааттан кийин Айсулуу жылуу каминдин жанындагы жумшак креслодо отурду. Анын колунда ысык чөп чай бар болчу. Аман болсо жанындагы бешикте тынч уктап жаткан. Айсулуунун денеси жылыганы менен жан дүйнөсүндөгү бароон басыла элек болчу. Бөлмөгө колуна булгаардан жасалган кара дипломатты көтөрүп Рустам кирип келди. Ал Айсулуунун маңдайына отуруп, дипломатты үстөлгө койду. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Амандын ден соолугу жакшыбы? Деп сурады ал камкордук менен. Рахмат сизге, Рустам байке. Эгер сиз болбогондо, биз бүгүн түндө ошол көчөдө тоңуп калмакпыз. Бирок мен дагы эле түшүнбөй жатам.
Сиз мени кайдан таптыңыз? Нурландын кандай аманаты бар? Ал мага сюрприз бар деп айткан эле, бирок эмне экенин билбей калдым. Рустам дипломаттын кодун терип аны ачты. Ичинен бир нече калың папкаларда жана Нурландын колу менен жазылган мөөр басылган конвертти алып чыкты. Нурлан дүйнөдөгү эң акылдуу жана көрүүгүч адамдардын бири Айсулуу деп баштады Рустам сөзүн улуттуу түрдө. Ал өз энесинин жана инесинин чыныгы жүзүн абдан жакшы билчү. Кадич айымдын бийликке жана акчага болгон ач көздүгү, ал эми бакыттын кумар оюндарына берилип, компанияны кыйратууга жөндөмдүү экени Нурланды дайыма тынчсыздандырып келген. Ал сиздин кош бойлуу экениңизди билгенде, эгер ага бир нерсе болсо, энеси сизди жана баланы эч качан жайына кайбой турганын, көчүүгө кууп чыгарын алдын ала сезген. Айсулуунун көздөрү чоңоюп кетти. Нурландын ушунчалык терең ойлонгону аны таң калтырды. Ошондуктан командировкага кетердин алдында ал менен жашыруун жолугуп, бардык юридикалык документтерди даярдаткан. Ал сейфтеги документтер болгону көчүрмөлөр жана көз жазгыруу үчүн жасалган кагаздар болчу. Чыныгы документтер менин колумда сакталып турду. Рустам конвертти Айсулууга сунду. Бул катты Нурлан сизге жазган. Окуңуз. Нурландын каты, өлүмдөн кийинки сүйүү. Айсулуу калтыраган калдыруу менен конвертти ачты. Нурландын тааныш кооз жазуусун көргөндө анын көзүнөн кайрадан жаш куулду. Менин жашоомдун жарыгы, сүйүктүм Айсулуу. Эгер сен бул катты окуп жатсаң, демек, мен сенин жана уулубуздун жанында эмесмин. Мени кечир, жаным. Сени жалгыз таштап кетким келген эмес, бирок тагдырдын сыноосу ушундай экен. Мен сага айтпаган көп нерселер бар болчу. Менин үй бүлөм сыртынан жалтыраганы менен ичинен чирип бүткөн адамдар. Апамдын мээрими акчага гана байланган, ал эми бакыт өз көлөкөсүнөн да корккон алсыз адам. Алар сени жек көрүшөт, анткени сенде аларда жок нерсе, тазалык жана чыныгы сүйүү бар. Мен аларга сени эч качан кардатпойм, ал Тургай өлгөндөн кийин дагы. Рустам менин эң ишенимдүү адамым. Ал сага бардык документтерди берет. Мен компаниянын 70 акциясын, биз жашаган үйдө жана бардык негизги банк эсептерин сенин жана уулубуздун наамына жаздырдым. Бул байлык сен үчүн эмес, Амандын келечеги үчүн керек. Күчтүү бол, Айсулуу, эми сен жалгыз эмессиң. Сен энесиң. Сен арстансың. Менин уулумду эч кимге кардатпо. Мен сени дайыма асмандан карап, каргоп турам. Сени чексиз сүйгөн күйөөң, Нурлан. Айсулуу катты көкүрөгүнө басып, үнсүз шолактоп ыйлап жатты. Бул көз жашта кайгыда, чексиз ыраазычылыкта бар эле. Нурлан аны өлүмдөн кийин да каргоп калганы ага укмуштуудай күч берди. Анын ичиндеги алсыз, корккон жетим кыз акырындап өлүп, анын ордуна өз баласы жана укугу үчүн күрөшүүгө даяр эне ойгонуп жаткан эле. Айсулуу, деди Рустам документтерди ачып жатып. Документке ылайык, сиз аман 18 жашка чыкканга чейин компаниянын башкы акционери жана башкаруучусусуз. Кадич айымдын өлүшү болгону 15, ал эми бакыттыкы 15. Алар сизсиз компанияда эч кандай чоң чечим кабыл ала алышпайт. Алар муну эртең менен гана билишет. Текеберликтин кыйрашы эртең мененки шо. Эртеси күнү таң атты. Жамгыр басылып, шаардын үстүнө күн чыкты. Кече эле Айсулууну жамгырга кууп чыккан заңгыраган сарайдын ичинде Кадича айым эң кымбат кофесин ичип, өзүн дүйнөнүн ханшасындай сезип отурган. Анын жүзүндө жеңиштүү жана текебер жылмаюу бар эле. Бөлмөгө Бакыт кирип келди. Анын үстүндө жаңы кымбат костюм бар болчу. Ал бүгүн расмий түрдө компаниянын башкы директорунун креслосуна отурууга даярданып жаткан эле. Апа, бүгүн сонун күн деди Бакыт күлүп. Тиги кайырча келинди кууп чыкканыңыз эң туура болду. Анын карааны да калган жокпу? Албетте, калбайт.
Жаңгырда тоңуп, кайсы бир жертөлөдө жүргөндүр. Биз эми Нурландын сейфиндеги кагаздарды ачып, бардык мүлктү сенин наамыңа өткөрүбүз, балам. Бүгүн директорлор кеңешинин жыйынын өткөрүп, өзүңдү мыйзамдуу башкы директор деп жарыяла. Мен сага ишенем, деди Кадича кафесин уртап. Бакыт мактаныш менен компаниянын башкы кеңсесине келди. Бул шаардын борборундагы эң бийик айнек имараттардын бири эле. Ал лифт менен эң жогорку кабатка көтөрүлүп, мурдагы Нурландын кабинетине кирип, кенен булгаары креслого чалкалай отурду. «Каччы кыз», деп бакырды ал интерком аркылуу. «Башкы бухгалтерди жана директорлор кеңешинин мүчөлөрүн менин кабинетиме чакыр». Азыр. 10 мүнөттөн кийин кабинетке башкы бухгалтер, юридикалык бөлүмдүн башчысы жана башкармалыктын мүчөлөрү кирип келишти. Бирок алардын жүздөрүндө кубаныч эмес, тескерисинче, муздак жана олуттуу мамиле байкалып турду. Алардын артынан кабинетке Рустам Байке да кирип келди. Бакыт Рустамды көрүп кабагын түйдү. Ал Рустамдын Нурланга жакын экенин жана аларга баш ийбей турганын билчү. «Рустам, сенин бул жерде эмне ишиң бар? Мен сени жумуштан алгам деп ойлогом», деди Бакыт текеберленип. Рустам жылмайган жок. Ал үстөлгө бир папканы тарс этип койду. «Мени жумуштан алууга сиздин укугуңуз жок, Бакыт мырза. Анткени сиз бул компанияда болгону 15 акциянын ээси катардагы директорлордун бирисиз. Эмне деп жөлүп жатасың?» Бакыт ордунан атып турду. «Нурлан каза болгон. Ал байкесинин жалгыз мураскери мен жана апам. Бизде бардык укуктар бар. Башкы директордун креслосу меники». Юридикалык бөлүмдүн башчысы көз айнегин оңдоп, суук үн менен жооп берди. «Кечирип коюңуз, Бакыт Нурланович, бирок маркум Нурлан мырза каза бола электе эле бардык негизги мүлктөрүн жана компаниянын 70 акциясын жабык трасттык фондго өткөрүп берген экен. Трасттын жалгыз бенефициары анын уулу Аман, ал эми Аман 18 жашка чыкканга чейин бул акциялардын бардык добуш берүү жана башкаруу укугу анын мыйзамдуу апасына, Айсулуу». Бакыттын жүзү апа-куудай болуп кубарып кетти. Анын тизелери калтырап, креслого кайра отура калды. «Эмне? Бул мүмкүн эмес. Бул калп. Мен сотко берем. Ал алдамчы». Рустам алдыга жылып, Бакыттын көзүнө тике карат. «Баары мыйзамдуу, эл аралык деңгээлде тастыкталган. Кааласаңыз, дүйнөдөгү эң мыкты юристтерди жалдаңыз, бирок эч нерсени өзгөртө албайсыз. Азыр болсо башкы директордун креслосун бошотуңуз». Бул креслого бүгүндөн баштап Айсулуу айыма турат. Дал ушул учурда кабинеттин эшиги ачылып, ичкериге Айсулуу кирип келди. Анын үстүндө кечээки суу болгон жыртык күрмө эмес, стилдүү, кара түстөгү кымбат бизнес костюм бар эле. Чачтары тыкан түйүлгөн, көздөрүндө мурдагы коркунучтун изи да жок. Анын жүзүндө темирдей кайрат жана чечкендөлүк чагылып турду. Бакыт Айсулууну көрүп, эйги алдый түшүп, оозунан сөз чыкпай калды. Ал кечээ түнү жамгырга кууп чыккан алсыз келиндин ордуна бүгүн алардын тагдырын чече турган чыныгы кажойке келгенин эми гана түшүндү. Жаңа Айсулуунун жаралышы. Айсулуу кабинетке кирип, түз эле Бакыттын алдына басып келди. Ал креслода отурган Бакытты жогорудан ылдый карап, муздак жана буйрукчул үн менен айтты. «Менин ордумду бошот, Бакыт, сен бул компанияны башкармак турсуң. Өзүңдүн кумар оюндарыңдын карызында төлөй албайсың. Мындан ары бул компанияда менин гана эрежелерим иштейт». Бакыт эч нерсе дей албай, креслодон аста туруп, артка чегинди. Анын ичиндеги коркунуч жана басынтылгандык аны толугу менен талкалап таштаган эле. Айсулуу Нурландын креслосуна отурду. Ал терезеден шаардын панорамасын карат. Нурландын ага калтырган ишенимин акташы керек экенин ал жүрөгү менен сезип турду.
Ал эми Кадича айымдын үйүндө бул кабарды уга эле текибер эне дагы эле өзүнүн кыялындагы сарайында отурган эле. Бирок ал сарайдагы мыйзам боюнча Айсулууга таандык экенин, жана жакында анын дүйнөсү толугу менен кыйрай турганын ал биле элек болчу. Жамгырга кууп чыккан келини эми кайра кайтып келүүдө бирок келин катары эмес, кажойке катары 3 бөлүм, карманын соккусы және алтын сарайга оралуу. Кадича ханымдын алтын менен апталган зәулүм сарайында таң адеттегидей тыныч әрі салтанатты басталган еді. Ол үлкен панорамалық терезесі бар қонақ бөлмеде отырып, фарфор шыныдан қымбат кофесін ішіп жатты. Кеше ғана келіні мен кішкентай немересін жаңбырға қуып шыққан, бұл әйелдің жүрегінде бір тамшыда өкініш жоқ болатын. Керісінше ол өзін бүкіл империяны аман алып қалған ханшамдай сезінді. Ол ұлы бақыттың компаниядағы алғашқы күні қалай өтіп жатқанын қиялдап, жеңістің дәмін татып отырған. Кенеттен үстел үстіндегі телефон шыр етті. Қоңырау шалып жатқан Бақыт еді. Кадича күлімсіреп тұтқаны көтерді. Ия, құлыным. Бас директордың креслосы жайлы екен бе? Директорлар кеңесі сені қалай қарсы алды? Деді ол мақтанышпен. Телефонның арғы жағынан Бақыттың үрейлі, қалтыраған даусы шықты. Оның даусында бағанағы тәкаппарлықтың ізі де жоқ, тек жаншырған қорқыныш бар еді. Апа, бәрі бітті. Біз бәрінен айырылып қалдық, деп еңіреді Бақыт. Кадичаның күлкісі ерінде қатып қалды. Не деп отырсың, Бақыт? Не болды өзі? Сабыр сақтап, дұрыстап түсіндірші. Ол осында. Айсулу осында. Нұрлан тірі кезінде бүкіл акциялардың 70%-ын жасырын қорға, трастқа аударып жіберіпті. Ол қордың жалғыз иесі Аман, ал Айсулу сол қордың басқарушысы. Рустам барлық құжаттарды әкелді. Апа, бізде ештеңе қалмады. Мені кабинеттен қуып шықты. Бұл сөздер Кадича үшін ашық аспаннан түскен жай оғындай болды. Оның қолындағы қымбат фарфор шынысы еденге сылқ етіп түсіп, 1000 бөлшекке бөлініп шашып кетті. Бұл сынған шыны оның құдіретті өмірінің тасталған болған бейнесіндей еді. Бұл мүмкін емес. Ол қайыршы қыз бізді билей алмайды. Мен қазір өз адвокаттарыма қоңырау шаламын, деп бақырды Кадича жан ұшыра. Ол қаладағы ең мықты деген адвокаттарға қоңырау шалды. Бірақ олар Рустамның жіберген құжаттарын тексеріп, Кадичаға ең қорқынышты үкімді кесіп айтты. Кадича ханым, құжаттар мінсіз жасалған. Халықаралық құқықпен қорғалған. Сіз компания мен мүліктің тек 15%-ына ғана иесіз. Айсулу ханым толыққанды қожайын. Кадича еденге тізерлеп отыра кетті. Оның әлемі небәрі 10 минуттың ішінде күйреп түскен еді. Қожайынның оралуы сарайдағы бетпе-бет тиреші. Арада 2 сағат өтті. Сарайдың үлкен темір қақпасының алдына қап-қара, терезелері қараңғылатылған мәйбәч келіп тоқтады. Күзетшілер бұл көлікті өткізуге қарсылық білдірген жоқ, өйткені Рустам оларға жаңа қожайынның кім екенін әлдеқашан ескертіп қойған болатын. Көлік есігі ашылып, одан Айсулу шықты. Оның үстінде кешегі су болған жұпыны күртеше емес, стилі мінсіз, қатаң қара бизнес костюм бар. Оның артынан Аманды көтерген арнайы жалдамалы күтуші әйел, және қолында дипломаты бар Рустам шықты. Айсулудың жүрісінде баяғы жасқаншақтық жоқ, оның әрбір қадамынан сенімділік пен күш сезіліп тұрды. Кадича үлкен залдың ортасында оларды күтіп тұрған еді. Оның шаштары алба-жұлба, көздері ызадан қанталап кеткен. Айсулуды көргенде ол өзін ұстай алмай оған қарай ұмтылды. Сен хайуан. Сен менің ұлымның басын айналдырып, біздің байлығымызды ұрлап алдың. Кет бұл үйден. Бұл менің сарайым. Деп айқайлады Кадича Айсулудың бетіне жұдырық сілтемек болып. Рустам алға шығып Кадичаның қолын қағып жіберді. Өзіңізді ұстаңыз, Кадича ханым. Бұл үй енді ресми түрде Аман Нұрланұлына тиесілі. Ал Айсулу оның қамқоршысы ретінде бұл үйдің заңды қожайыны. Айсулу Рустамды шетке ысырып Кадичаға өзі жақындады. Ол енесінің көзіне тіке, ешқандай үрейсіз қарады. Кеше сіз мені және өз қаныңыздан шыққан немереңізді жаңбырдың астына, суық көшеге қуып шықтыңыз, деді Айсулу мұздай суық дауыспен.
Сіз бізді сол көшеде өлет деп ойладыңыз. Бірақ Нұрлан маған ең үлкен қаруды қалдырыпты. Ол сіздердің ашкөздіктеріңізді жақсы білген екен. Кадичаның еріндері дірілдеп көздерінен жас бұрқ ете түсті. Бұл өкініштің емес, шарасыздықтың жасы еді. Сен маған не істемекшісің? Мені де көшеге қуасың ба? Айсұлу терең дем алды. Оның ішінде өш алу сезімі қайнап тұрса да, ол Нұрланның анасын көшеге тастай алмайтын адамдық қасиетін сақтап қалған еді. Жоқ, мен сіздей қатыгез емеспін. Сіз бұл үйде қалаласыз. Бірақ енді сіз мұнда қожайын емес, қонақсыз. Екінші қабаттағы ең кішкентай қонақ бөлмесі сізге беріледі. Ал менің бұрынғы бөлмеме, Нұрлан екеуі тұрған үлкен жатын бөлмеге бүгіннен бастап мен кіремін. Егер менің балама немесе маған дауыс көтеретін болсаңыз, мен сізді 1 секундта далаға шығарамын. Түсінікті ме? Кадича үнсіз қалды. Ол үшін бұл өлімнен де ауыр қорлық еді. Оның бүкіл өмірі, билігі осы бір жас келіннің аяғының астында тапталды. Айсұлу бұрылып, баспалдақпен жоғары қарай көтеріліп бара жатты. Оның арқасы тіп-тік, ал Кадичаның әлемі бір жола қираған еді. Бірақ Кадича бұл қиындықтың тек бастамасы ғана екенін әлі білмейтін. Оның сүйікті ұлы бақыттың құпиялары жарыққа шығуға дайындалып жатқан болатын. Құмар ойынның құны, ақыры. Сол түні қаланың ең қараңғы, жертөледе орналасқан жасырын казиноларының бірінде Бақыт отырды. Ол компаниядан қуылып, барлық шоттары, счеттары бұғатталған соң, өзін-өзі ұмыту үшін осында келген еді. Бірақ ол мұнда демалуға емес, жауап беруге келген болатын. Бақыт бұл мафиялық құрылымға өте үлкен сома $2 миллион қарыз еді. Ол бұл қарызды бүгін компанияның бас директоры болған соң, компанияның шотынан аударып беремін деп уәде еткен болатын. Бірақ енді оның қолында көк тиын да жоқ еді. Оны казиноның артқы бөлмесіне, қан мен темекі сасыған бетон бөлмеге сүйреп әкеліп лақтырды. Оның алдында казиноның иесі, қатыгез криминал серкесі отырды. Сонымен Бақыт мырза, бүгін сенің үлкен күнің болуы керек еді ғой. Ақша қайда? Деді серке, қолындағы темір таяқты ойнатып. Бақыттың беті аузынан тер бұршақтап, тізесі қалтырап кетті. Маған тағы бір апта уақыт беріңізші. Менің ағамның әйелі бәрін тартып алды. Бірақ мен соттасам, бәрін қайтарып аламын. Мен сізге компанияның акцияларын беремін. Өтінемін. Серке қарқылдап күліп жіберді. Оның қасындағы дәу қарақшылар да күлді. Бүкіл қала сенің көк тиынсыз қалғаныңды біледі. Бақыт сенің келінің акцияларды бұғаттап тастапты. Сенен енді ешқандай пайда жоқ. Бірақ біз қарызды ешқашан кешірмейміз. Серке басымен белгі берді. Екі дәу қарақшы Бақытты ұстап алып, оның оң қолын үстелдің үстіне қойды. Сен осы қолыңмен фишкаларды, казино чиптерін ұстағанды жақсы көруші едің ғой. Енді ойнай алмайтын боласың. Саған ақшаны табуға 3 күн уақыт беремін. Әйтпесе келесі жолы басыңды кесіп аламын. Сырт. Темір таяқ Бақыттың саусақтарына бар күшімен түсті. Бақыттың жаншырған айқайы жертөленің қабырғаларын жаңғыртып жіберді. Ол аурудан есінен танып қалды. Ананың шарасыздығы, тәкаппарлықтың тізерлеуі. Таңғы сағат 5 шамасында сарайдың есігі тарс етіп ашылды. Ішке үсті басы қан-қан, саусақтары сынған, бет-аузы іскен Бақыт сүйретіліп кірді. Ол кіреберістегі мәрмәр еденге құлап түсті. Кадича оның даусын естіп, 1-ші қабатқа жүгіріп түсті. Ұлым мынадай күйді көргенде, оның жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол Бақытты құшақтап, еңіреп жылап жіберді. Бақыт, құлыным, саған не болды? Кім істеді мұны? Жедел жәрдем шақырыңдар, деп бақырды ол сарайды басына көтеріп. Бақыт қан түкіріп, анасының қолынан жармасты. Апа, мен қарызбын. Олар мені өлтіреді. Маған $2 миллион керек. 3 күн уақыт берді. Апа, мені құтқаршы деп ыңырсыды ол. Кадичаның басына аспан құлап түскендей болды. $2 миллион. Оның өзінің жеке шоттары бұғатталған.
Нурланның бүкіл ақшасы Айсулудың бақылауында еді. Оның қымбат бриллианттарын сатқан күннің өзінде мұндай сома жиналмайтын. Оның алдында тек бір ғана жол, бір ғана құтқарушы қалған болатын. Бұл өзі кеше ғана жаңбырға қуып шыққан, қайыршы деп қорлаған Айсулу еді. Кадичаның өн бойын тітіркену биледі. Оның тәкаппарлығы Айсулудан көмек сұрауға жібермей тұрды. Бірақ еденде қансырып жатқан ұлының бейшара түрі оның аналық инстинктін оятып, тәкаппарлығын жеңуге мәжбүр етті. Ол бақытты қызметшілерге тапсырып, екінші қабатқа көтерілді. Ол Айсулу тұратын бөлменің өзінің бұрынғы үлкен бөлмесінің есігіне келді. Кадичаның қолдары дірілдеп, есікті қағуға батылы бармай тұрды. Ол өмірінде ешкімнің алдында тізе бүккен емес. Бірақ қазір оның басқа амалы жоқ еді. Ол есікті ақырын ғана қақты. Айсулу, мен кірсем бола ма? Деді ол, даусы қалтырап, өмірінде бірінші рет жыламсыраған үнмен. Есік ашылды. Айсулу халат киіп, бесіктегі Аманды тербетіп тұр екен. Ол Кадичаға суық, бірақ сабырлы көзбен қарады. Не болды, Кадича ханым? Деді ол. Кадича Айсулудың алдында тізе бүкті. Ия, кешегі құдіретті, мейірімсіз ине бүгін келіннің алдында еденде тізерлеп отырды. Көз жасы оның бояуын жуып, бетін айғыздап тастаған еді. Айсулу, өтінемін сенен. Мені кешір. Мен барлық күнәмді мойындаймын. Бірақ бақытты құтқарып қалшы. Оны бандиттер өлтіргелі жатыр. Сенде ақша бар ғой. Ол сенің күйеуіңнің туған інісі ғой. Жалынамын саған. Ақша берші, деп еңіреді ол, Айсулудың халатының етегінен ұстап. Айсулу төмендегі көрініске ұзақ қарап тұрды. Оның көз алдына кешегі жаңбырда тоңып, баласын құшақтап жылаған өз бейнесі келді. Кадича сол кезде оны аяған ба еді? Жоқ. Айсулу терең дем алып, енесінің көзіне қадала қарады. Оның ішіндегі жаңа, мықты әйелдің даусы саңқ етті. Бұл шешім олардың барлығының тағдырын өзгертетін шешім еді. 4 бөлім. Отко сапар, жана Нурландың ақырқы куралы. Сарайдың екінші қабатындағы кенен бөлмеде өлімді тыныштық өкім сүріп тұрды. Кеше ғана өзін түйінінің ханшасындай сезіп, Айсулуының ымыркая менен жаңбырға қуып шыққан құдіреттіл Кадича айым азыр келінен бутуна жығылып, халатының етегін кармап боздып жатты. Анын көз жашы бойоқтыруын ағызып, жүзін аянышты қылып көрсетті. Төменгі қабатта манжалары сынып канға бойылған улу бақыт онтып жатқан. Айсулу бешікте тынш уктап жатқан улу Аманда бір қарап қойып, анам бутунун алдында чүгөліп тұрған кайын енесіне тике тигелди. Анын жүрегінде кечээки кордуктун жарасы сыздап турса да, Айсулу Кадичадай таш боор эмес болчу. Бирок ал эми баягы момун, унчукпаган келин да эмес эле. Анын ичинде ойгонгон жаңы, күчтүү аялдын үнү жаңырып турду. Кече түндө, жаңгырдын астында калганымда, мен да сизге ушинтип жалынгам, Кадича айым, деди Айсулу, муздак, бирок сабырдуу үн менен. Балам тоңуп калбасын, таң атканча эле уруксат бериңиз деп ыйлагам. Ошондо сиздин жүрөгүңүз жибиди беле. Кадичанын башы шылкыя түштү. Ал жооп бере алган жок, болгону үнсүз шолоктоп жатты. Бирок мен сиз эмесмин деп улантты Айсулу, терең дем алып. Нурлан бакытты абдан жакшы көрчү. Ал инисинин акылсыздыгын билсе да, аны дайыма каргоп келген. Нурландын арбага нааразы болбошу үчүн мен бакытты өлүмгө таштабайм. Бирок бул менин сизге болгон акыркы жакшылыгым болот. Кадича үмүттөнү башын көтөрдү. Айсулу, рахмат сага. Кудайым жалгасын сени. Мен эч качан унутпайм муну. Деп ал Айсулуунун колун өбүгө аракет кылды. Айсулуу колун тартып алды. Шашпаңыз, бул жөн эле белек эмес. Менин шарттарым бар, деди ал кесе айтып. Биринчиден, бүгүнтөн баштап бул үйдө жана компанияда менин гана сөзүм мыйзам болот. Бакыт компаниянын босогосун экинчи аттабайт. Экинчиден, экөөңөр тең Амандын жашоосуна жана менин чечимдериме эч качан кийлигишпейсиңер. Эгер ушул шарттарга макул болсоңуз, мен Бакыттын карызын төлөп берем. Макулмун.
Баарына макулмун. Болгону уулумду сактап калчы. Деп жалбарды Кадича. Айсулуу бурулуп, үстөлдүн үстүндөгү телефонун алды. Барып Бакытка тез жардам чакырыңыз. Мен Рустам Байкеге чалам. Рустамдын эскертүүсү, мафиянын чыныгы жүзү. 1 сааттан кийин сарайдын чоң китепканасында Айсулуу менен Рустам бетме-бет отурушту. Рустамдын жүзү абдан олуттуу, ал Тургай кабатырлуу көрүндү. Үстөлдүн үстүндө Бакыт карыз болгон кумаркананын жана анын ээсинин делосу жаткан. Айсулуу, сиз өтө кооптуу оюнга кирип жатасыз, диди Рустам көз айнегин чечип. Бакыт карыз болгон адам, жөнөкөй көчү бийбаш эмес. Анын аты таштан, кылмыш дүйнөсүндө аны кара жылан деп аташат. Ал шаардагы эң ири көмүскө казинолорду, аткезчиликти жана рекетти башкарат. Ага $2 миллион чемоданга салып алып барып берүү менен маселе чечилбейт. Эмнеге чечилбейт? Карыздын суммасы ошолго деп сурады Айсулуу таң калып. Рустам оор үшкүрүндү. Анткени таштанга накталай акча керек эмес. Ал биздин логистикалык компанияны көптөн бери көздөп жүргөн. Биздин компаниянын эл аралык жүк ташуучу каналдары бар, башта жашыл коридорлорубуз иштейт. Таштан өзүнүн контрабандалык товарларын жана мыйзамсыз жүктөрүн ташуу үчүн биздин каналдарга муктаж. Бакытты ал атайын торго түшүрдү. Таштан Бакыттын кумарпыз экенин билип, ага чексиз кредит ачып берип, карызга батырган. Эми ал ошол карыздын ордуна компаниянын акцияларын же логистикалык каттамдарды башкаруу укугун талап кылат. Айсулуунун денесин муздак тер басты. Ал бизнес дүйнөсү мынчалык кир жана коркунучтуу экенин эми гана түшүнө баштат. Анда эмне кылабыз, Рустам Байке? Эгер биз акчаны берсек, ал албай коебу? Ал сизди, жаш, тажрыйбасыз, жесир келинди көргөндө, коркутуп, үркүтүп компанияны тартып алам деп ойлойт. Ал сизди сындырууга аракет кылат. Биз полицияга кайрыла албайбыз, анткени таштандын мамлекеттик органдарда өз адамдары бар. Бакытты ошол эле күнү өлтүрүп коюшат, ал эми сизге жана Аманга коркунуч жаралат. Айсулуу терезени карап, узакка үнсүз турду. Анын көз алдына Амандын жылмайган жүзү, анан Нурландын жаркын элеси келди. Мен сени асмандан көргөп турам деген сөздөрү кулагында жаңырып жатты. Ал бурулуп Рустамдын көзүнө тике карат. Анын көздөрүндө коркунучтун эмес, темирдей чечкиндүүлүктүн оту жанып турду. Демек, биз анын оюнуна өз эрежелерибиз менен киребиз, деди Айсулуу муздак үн менен. Мени менен жолугушууну бүгүн кечке белгилеңиз. Таштандын казиносуна өзүм барам. Рустам таң калып карап калды. Айсулуу, бул өтө кооптуу. Сиз ал жакка бара албайсыз. Барам, бирок кол барбайм. Айсулуу үстөлдүн тартпасынан Нурлан калтырган дипломатты алды. Сиз Нурландын эң жакын адамы болгонсуз. Нурлан ушундай коркунучтарды алдын ала билген эмес деп мага айтпаңыз. Таштан биздин компанияны көздөп жүрсө, Нурлан ага каршы эч кандай компромат же курал даярдабай койгон эмес. Туурабы, Рустам Байке? Рустамдын жүзүндөгү таң калуу сыймыктанууга айланды. Ал Нурландын аялынан дал ушундай акылдуулукту жана эркти көргөнүнө ичинен кубанып кетти. Сиз Нурланды абдан жакшы билет экенсиз, Айсулуу, деди Рустам жылмайып. Ал өзүнүн портфелинен кичинекей, кара флешканы алып чыкты. Нурлан таштандын биздин компанияга көз артып жатканын жарым жыл мурун эле байкаган. Ал өзүнүн жеке коопсуздук кызматы аркылуу таштандын мыйзамсыз схемаларын, анын офшордук эсептерин жана башыдагы коррупциялык байланыштарын изилдеп, бүтүндөй бир досье туткан. Бул флешкада таштанды өмүр бою темир торго отургуза турган, ал Тургай эл аралык Интерполдун издөөсүнө сала турган далилдер бар. Айсулуу флешканы колуна алып бекем кысты. Мына ушул биздин куралыбыз болот. Биз ага $2 миллион эмес, өзүнүн эркиндигин сунуштайбыз. Жыландын уюгунда, караңгылык менен бетме-бет. Түнкү саат 10.
Шаардын четиндеги кымбат баалуу, бирок сыртынан эч кандай көрүнүк жарныгы жок жабык клубдун алдына Айсулуу уунун унаасы келип токтоду. Айсулуу унаадан түштү. Анын үстүндө кара түстөгү идеалдуу тигилген шымдуу костюм, чачы ткан артка байланган, жүзүндө эч кандай эмоция жок эле. Анын артында Рустам жана эки кесипкөй жан сакчы ээрчип келе жатты. Клубдун ичи жарым караңгы, абада кымбат сигаранын жана спирт ичимдиктеринин жыты аңкып турду. Курачан күзөтчүлөр аларды кенен вип бөлмөгө алып киришти. Бөлмөнүн төрүндөгү булгаары креслодо таштан отурган. Ал 50 жаштардагы, чачын ак баскан. Жүзү муздак жана мыкаачы көрүнгөн адам эле. Ал Айсулууну көргөндө эриндеринде какшыктуу жылмаюу пайда болду. Ал алдында коркуп, титиреп, акча көтөрүп келген жесир келиндей көрүм деп күткөн эле. Бирок Айсулуунун түз басыгы жана тайманбас көз карашы аны бир аз таң калтырды. О, Нурландын жаш жесири, деди таштан үнүн созуп. Сени компанияны өз колуна алды деп уктум. Куттуктайм, бирок бакыттын карзы сен үчүн өтө оор жүк болуп калбадыбы? Кайниңдин сараңдыгы жана кумарпоздугу үчүн өзүң жооп бергени келдиңби? Чемодан кайда? Айсулуу таштандын маңдайындагы креслого жайбаракат отурду. Рустам анын артында туруп калды. Менин убактым тар, Таштан мырза. Ошондуктан түз сөзгө өтөлү. Мен бакыттын $2 миллион карзын төлөгөнү көргөн жокмун, деди Айсулуу, үнү бөлмөдөгү муздак абаны кесип өткөндөй угулду. Таштандын жылмаюусу жоголду. Анын көздөрү кысылып, артында турган жан сакчылары куралдарына колдорун алып барышты. Эмне дейдиң? Сен менин ким экенимди билесиңби, карындаш? Эгер акча жок болсо, анда эртең бакыттын башын кутучага салып берип жиберем. Андан кийин сенин компанияңды тартып алам. Сен өзүңдү киммин деп ойлоп жатасың? Мен Нурландын аялымын. Жана анын империясынын жалгыз мыйзамдуу эйсимин, деп Айсулуу үстөлдүн үстүнө кичинекей кара флешканы тарс этип койду. Ал эми бул флешка сиздин эркиндигиңиздин баасы. Таштан флешканы карап, анан какшыктап күлүп жиберди. Бул эмне? Киного тартылган компроматпы? Же мени полиция менен коркуткун келип жатабы? Менин полициям менин колумдан жем жейт, акылсыз кыз. Полиция ооба, сизге тийбеши мүмкүн. Айсулуу алдыга бир аз эңкейип, Таштандын көзүнө тике тигилди. Бирок эл аралык Интерпол, бажы биримдигинин федералдык кызматы жана Сингапурдагы офшордук банктардын аудиторлору сиздин чөнтөгүңүздө эмес деп ойлойм. Бул сөздөр Таштанга ток ургандай таасир этти. Анын жүзү кубарып кетти. Нурлан тирүү кезинде сиздин Гонконг жана Дубай аркылуу өткөргөн курал жарак жана мыйзамсыз алтын ташуу каналдарыңызды толугу менен изилдеп чыккан, деп улантты Айсулуу сабырдуулук менен. Бул флешкада транзакциялардын көчүрмөлөрү, жашыруун контейнерлердин номерлери жана сизге иштеген бажа кызматкерлеринин тизмеси бар. Эгер мен бул бөлмөдөн 1 сааттын ичинде аман эсен чыкпасам, же эгер сиз биздин үй бүлөгө, менин компанияма дагы бир жолу коркунуч келтирсеңиз, бул маалыматтар автоматтык түрдө Европанын жана Орусиянын федералдык кызматтарына жөнөтүлөт. Сиздин империяңыз бир күндө жок болот, ал эми өзүңүз өмүр бою эл аралык түрмөдө чирийсиз. Бөлмөдө өлүмдөй тынчтык өкүм сүрүп калды. Таштандын дем алуусу оорлоп, көздөрү флешка менен Айсулуунун ортосунда чуркап турду. Ал мынчалык терең маалыматтын Нурландын колунда болгонун такыр билген эмес. Ал бул жаш келин аны бурчка такап мат кылганын түшүндү. Сен блеф кылып жатасың, деп арылдады Таштан, бирок анын үнүндөгү мурдагы ишеним жоголгон эле. Рустам алдыга чыгып, Таштандын алдына бир барак кагазды койду. Анда Таштандын эң жашыруун швейцариялык банктагы эсебинин номери жана акыркы транзакциянын суммасы так жазылган эле.
Бул блеф эмес, таштан, бул флешкадагы маалыматтын бир гана пайызы, деди Рустам. Таштан кагазды көрүп шалдырап отуруп калды. Ал жеңилгенин мойнуна алды. Бул аяланы менен соодалашып жаткан жок болчу, ал өкүм чыгарып жаткан. Эмне каалайсың? Деди Таштан, үнү каргылданып. Биринчиден, деди Айсулуу ордунан туруп, Бакыттын $2 миллион карызы толугу менен кечирилет. Ал сизге эч нерсе карыз эмес, жана сиздин адамдар ага эч качан жакындабайт. Экинчиден, биздин логистикалык компанияны унутасыз. Эгер биздин бир эле жүк ташуучу унаабызга көйгөй жаралса, флешкадагы маалымат ачыкка чыгат. Бул менин акыркы сөзүм. Таштан тиштерин кайрап, бирок аргасыздан башын ийкеди. Макул, карыз кечирилди. Бакыт эркин. Компанияларга тийбейм. Бирок бул флешканы мага бер. Айсулуу флешканы алып, кайра чөнтөгүнө салды. Мен ахмак эмесмин, Таштан мырза. Бул флешка менде жана менин ишенимдүү адамдарымда сакталат. Бул биздин автобустагы тынчтык келишиминин кепилдиги. Биз бири-бирибизге тийбейбиз. Кош болуңуз. Айсулуу бурулуп, бөлмөдөн падыша айымдай текебер түз басып чыгып кетти. Рустам жана жан сакчылар анын артынан ээрчишти.